Мұсылманның жашоосундағы дагы бир негизги сыфаттардын бири аны Аллахтан коркуусу. Таква болуусу. Таква сөзү бүгүн биздин мусулман коомунда бир аз башкача сыфатка ээ болуп калды. Таква десе керелден кечке мечитте туруу, керелден кечке мечитте жашоо, анан даватка чыгып туруу, анан сүннөт деген кийимди кийип алуу. Мына ушун таква деген нерсени ушу менен чектеп алдык. Таква араб тилинде вакая, коргонуу, сактануу деген сөздөн келип чыккан түшүнүк. Дини түшүндүрмөсү ар бир чечимди Аллах Тааладан коркуп кабыл алуу. Хазіреті Умардан келіп сұрады. Я, Хазіреті Умар, тақва деген не деді? Десе тақва тикен зарда жылаңайлақ жүрген адам деді. Елестет ушуну деді. Мааниси ушундай. Тикен зарда адам кандай басат? 1 сантиметр бош жер жок, бардыгы тикен. И жылаңайлақ. Бутту койордон мурда бут кое турган жерди карайт. Айре тикен аз. Биринчи буттун бармагын коет. Калганын тазалап, анан кийин таманды басат, анан экинчи кадамды коет. Анан үчүнчү кадамды. Мына ошо таква деди. Бүгүнкү жашоодо да тикен зар, аягыңды караба бузукулук. Биягыңды карасаң жылаңач эркек, биягыңды карасаң арак ичип атат, биягыңды карасаң наркоман, биягыңды карасаң дагы бир нерсе, алды сатты, шылуундар. Албетте бүгүн Кудайга шүгүр, жакшы нерселер да көп. Бирок таква маселесин караганда биз ушул нерселерди сөзсүз көтөрүшүбүз керек. Албетте, мына ушул коомдогу ушул көрүнүштөрдүн ичинде кантип Кудайдан коркуу мүмкүн? Кантип Кудайдын каарын, Кудайдын наразылыгын кантип сактап туруу мүмкүн? 24 сааттык маалыматтык экспансия Аллах Тааланы биздин эсибизден чыгарып турат. Музыка, шоу, көңүл ачуу, саясат, бийлик, экономика, байлык, мына ушулардын бардыгы биздин пикирибизди Аллах Таалага болгон коркуудан кайтарып турат. Аллах Тааланы эсибизден чыгарып турат. Светтик деген маселе да өзү ушу. Турмушта Аллах Тааланы чыгаруу турмуштан. Аллах барбы жокпу билбейм, талашпайбыз. Ага убакыт жок, мен бүгүн иштешим керек. Бар болсо да, жок болсо да биякта туруп турсун, мен турмушумду өзүм каалаган тартипте, өзүмө жаккан, өзүмө ыңгайлуу болгон эрежеде уюштурам. Мына ошол светтик жашоо. Светтик жашоонун бирден бир өзгөчөлүгү Кудайдан коркуу деген болбойт. Кантип коркуу болсун эгерде Кудайды турмуштан кууп чыкса? Экономикага кийлигишпей эле койсун, таможняга кийлигишпей эле койсун, налогко кийлигишпей эле койсун, үй тиричиликке да кийлигишпей эле койсун. Аллах мечитте эле отурсун. Мечитке барганда гана Аллахка сыйынып коебуз. Болду. Мына ушул светтик жашоо. Кантип Аллахтан коркуу болсун? Мен айтам. Аллах Тааланы биз акбар десек, өтө чоң десек, өлчөм жетпеген, өлкөн десек, Аллах Тааланы ырыскы берүүчү десек, ырыскы Аллахтан гана деп билсек, өлүмдү Аллах жөнөтөт деп билсек, жашоону Аллах Таала берет деп билсек, жана ал бизди көрүп турат, ал билип турат, өлгөндөн кийин ага кайтабыз деп билсек, кантип биз аны жашообуздан четтетебиз? Бул акмактык болот го. Кантип биз аны жашообуздан четтетебиз? Биз ага кайтабыз го. Анын үстүнө бул жашоодо биз аны жашообуздан четтетип койсок эле четтеп кетпейт. Ал баары бир өзү убада кылган. Эненин курсагында жатканыбызда убада кылган бизге. Мынанча жыл жашоо сага, ошого жараша мынанча килограмм эт, мынанча килограмм суу, мынанча нерсе ырыскын өзүнчө бир кампага камдаган. Баары бир ал бизди таштап койбойт. Баары бир биз андан көз карандыбыз. Биз ойлойбуз, биз четтеттик деп. Биз өзүбүз андан четтейбиз. Өзүбүз анын коргонунан чыгып кетебиз. Натыйжада эмне болду? Натыйжада биз андан коркпой калдык. Адам Кудайдан коркпосо, башка нерседен бардыгынан коркот экен. Караңыздар. Кудайдан коркуу бул айбандык коркуу эмес экен. Адам качан гана Аллахтан интеллектуалдык коркуудан эркин болот, Аллахтын коргонунан чыгат, айбандык коркууга кирет экен.
Айбандай коркуп калат экен. Эгер мал бедеге кирип кетсе, ой деп кыйкыраста барып таяк менен коесуз жоңго. Итти тебет. Ит кожайындын тепкисинен коркот. Мына ушундай башка кожоюндарды таап алат экенсиз дагы, айбандай коркуп калат экенсиз башка нерселерден. Аллахтан коркуу менен адамдын дарамети бийик болот экен дагы, анын башка жаратылгандарынын ичинде төрөпейилдик менен турат экен адам. Өзүнүн татыктуулугу менен турат экен. Башкадан коркпойт экен. Аллахтан корккан адам башкадан коркпойт экен. Аллах жакшылык жана жамандыктын ээси. Жыйынтык Аллахтан. Эгер ушул нерсе кылынган болсо, демек Аллахтан ушул жыйынтык. Ал жыйынтык кандай берилди? Менин натыйжама жараша берилгени бар, жана менин кылган ишиме көз карандысыз акыбалда берилгени бар. Бирок бир нерсе акыйкат, жакшылык жана жамандык Аллахтан. Экинчиси, ырыскы Аллахтан. Мына ушундай нерселер менен адам Аллахтан коркуусу, мен Аллахтын каарына калбаймынбы деп изденүүнү коркуу дейт экен. Этият болууну коркуу дейт экен. Караңыздар, бүгүн байлыктын артынан кууган, бийликтин артынан кууган, даңктын артынан кууган, мансаптын артынан куугандардын биринин да жүрөгүндө бир дем мүнөткө кадыржамдык болбойт. Дайым ошол тапкан нерсесин жоготуудан коркот. Тапкан нерсесин жоготуудан, жеткен деңгээлинен түшүп калуудан, алган нерсесинен куруп калуудан коркуп титиреп жашайт. Ушундай досторубуз бар, бай досторубуз кээде келип сырдашып калат. Биз акчага кызматкер болуп калдык дейт. Акчаны иштетебиз деп, артынан жүгүрүп жүрүп байдык эле, азыр акчага биз иштеп атабыз дейт. Эки эле мүнөткө көзүбүз жумулса, акча азайып калса, хана байран коркобуз ушундан дейт. Мындан өткөн кемсинүү барбы? Эми Аллах Таала менен болгон байланыш, анын ыраазылыгын жоготуп коюудан коркуу, бул такыр башка нерсе. Биздин бир устазыбыздын айткан сөзү бар. Аллахты тапкан эмнени жоготту, Аллахты жоготкон эмнени тапту дейт. Дагы бир жолу кайталайм, эстеп калыңыздар же жаттап алыңыздар же жазып алыңыздар. Аллахыны тапкан эмнени жоготту. Аллахка кайткан адамдар эмнени жоготту? Эчтеке жоготкон жок. Рызкыны баары Аллах берип атат. Даражаны Аллах берип атат. Дараметти Аллах берип атат. Бийликти да Аллах берип атат. Эмнени жоготту? Эчтеке жоготкон жок. Өссө өскөндүр, көбөйсө көбөйгөндүр, көтөрүлсө көтөрүлгөндүр. Берекеси болгон болсо болгондур. Андан башка минусу жок. Түрмөдө отурса да бийик даража менен, нуру менен отурат. Кысымга алынса да элдин мухаббаты ошондо. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи саламды Меккеден чыгып кеткенде кафырлар сүйүндү. Биз Мухаммадты кууп ирдик деп. Абу Суфян, Меккеликтер жок деди. Ал элдин мухаббатын алып кетти жүрөгүндө, ал кайтат деди. Канчалык эзилгени менен пайгамбарыбыздын даражасын караңыздар. Аллахыны тапкан эмнени жоготту? Эчтеке жоготкон жок. Эми Аллахыны жоготкон эмнени тапты? Орууну тапты. Үчуктап түшүнө кирбеген, ата буасы билбеген оорулар менен ооруп атат. Эмнени тапты? Хордукту тапты. Күнкорлукту тапты. Көз карандылыкты тапты. Кемсинүүнү тапты. Үй бүлөсүндө кеткен ынтымакты тапты. Аялы тоготпойт. Жоксом күйөөсү көрүнгөн ооруну жугузат. Кыздары сойку, балдары сайпана. Ичкени ирим, жегени желим. Калп эле сыртында галстук тагып жылтырайт. Ичи калтырайт анын, кыжалат. Өлгөндөн да коркот. Өлүп калуудан ушунчалык коркот. Нени тапты? Аллахыны жоготуп. Демек, бүгүн мусулмандын таква сыпаты аны кайра адам даражасына көтөрүүчү сыпаты. Адам даражасына көтөрүү сыпаты. Мына ушул сыпатты кайра жандандыруу керек. Таквалар жөнүндө, таквалык жөнүндө том китептер бар. Издейле, үйрөнөйлү, амал кылалы. Биздин коом Аллах Тааланын чечимин турмушка киргизүүдө таква болмойнча жашоо өзгөрбөйт. Аллахтын каарынан коркуу менен анын чечимдерин турмушка алып кирүү, анын жакшылыктарынан үмүт кылуу биздин турмушубузду оңдойт.
musulmandın